Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар жана телекөрүүчүлөр. Түз эфирде Калыс телепрограммасы, студияда Азиз Шаршынбаев. Бүгүн Кыргызстанда таза, шайлоосуз, таза коом жок деп аталган жарандык кыймыл түзүлдү. Бул кыймыл президенттик шайлоонун таза өтүшүнө, бийликти тынч өткөрүп берүү салтын бекемдөөгө, шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда өлкөдө туруктуулукту жана биримдикти сактоого кол кабыш кылууну максат кылышууда. Анын негиздөөчүлөрү бүгүн маалымат жыйын өткөрүшүп, ага бир катар саясатчылар, коомдук ишмерлер менен кошо Кыргызстандын аксакал саясатчылары, легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов мурдагы премьер-министр Апаз Жумагулов, Феликс Кулов жана экс-президент Роза Отунбаевалар катышты. Бүгүн биз кыймылдын түзүүчүлөрүн чакырганбыз. Студияга Рита Карасартова, Равшан Жээнбеков жана Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевди чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Бул силердин жарандык кыймыл түзүүңөр президенттик шайлоонун алдында болуп жаткандан кийин дагы бир ой келип кетет экен. Азыр бири-бирин колдоп эле түзүлгөн кыймылдар көбөйдү. Сиздер кайсы бир кандидатты колдоп атасыңарбы? Балким. Жакшы суроо. Анткени себеби баягы шайлоодон четтетилип калгандан кийин элдин баары ушу чала баштаганда эми сен кимди колдойсуң депчи. Негизи менин максатым ушундай ой жүгүрөт, мынтип ойлонуп аткамда эмне кылсак таза шайлоо өткөзө алабыз, кандай кылабыз депчи. Азыр мен уже талапкер болбой калгандан кийин менин колум бош. Мен бүгүн бүт күчүмдүн баарын таза шайлоо, адилеттүү шайлоо өткөзгөнгө жумшаймын. Анан бүгүнкү ушинтип жарандык платформа түзүлүп атат дегенде бардым. Бул мага как раз өзүмдүн мындай талабыма жооп берип атканда мен таза шайлоого эле иштейм депчи. Эч кимди колдомой деген жок. Ушундай платформа биз деген только адилеттүү, мыйзам чегинде мыйзамдуулукту сактаган шайлоону өткөзүп алышыбыз керек да, ошого багытталган. Мен кошуп айта турган болсок, биз эч кимди колдобойбуз. Нейтралдуу бул атуулдук кыймыл болот. Экинчи маанилүү нерсеси, биз шайлоо дегенде бир эле ошол шайлоо маалындагы шайлоо процесс эмес. Шайлоо сөзсүз түрдө бул адилеттүү коом түзгөнгө, шайлоо бул эффективдүү бийлик жаратканга, шайлоо сөзсүз түрдө укуктуу мамлекет курганга өзүнүн таасирин берет. Ошондуктан биз бир эле шайлоо процесстерин эмес, шайлоо убагында бардык мамлекеттеги маанилүү идеяларды, маанилүү программаларды шайлоого байланыштырып, ушул уюмдун алкагында көтөргөнгө аракет жасайбыз. Бул кыймылдын түзгөндүн негизги себеби эмнеде? Же болбосо азыр эле силер ишенип турасыңарбы бул шайлоодо таза өтпөйт деп? Ошон үчүн түзүлүп атат да бул кыймыл. Негизи азыр кырдаал ушундай түзүлүп калды. Азыр ар бир кыргызстандык жаран, анын үстүнө өзгөчө бул коомдогу кадыр барктуу аксакалдар, саясатчылар, активисттер мындай уктап жатып алган позицияны кармаш керек. Бүгүнкү мына экс-президент баш болуп, аксакал саясатчылар, коомдук ишмерлердин жыйынга келгени бул мындай адилетсиздик, аша чапкандын айынан. Болбосо мындай жыйындар баары жакшы болсо болмок эмес негизи. Бирок ушундай болуп аткандан кийин мындай келишти. Бирок бул жыйын, бул кыймыл жана Равшан мырза дагы ошол жыйында айтып өттү, убактылуу. Болгону ошол 2-3 айга гана мына президенттик шайлоону таза өткөрүү, административдик ресурска каршы туруу максатында, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында гана түзүлгөн мындай кыймыл болду да. Сиз аша чапкандык үчүн жазап жатабыз бул кыймылды деп айттыңыз. Албетте, анткени мисал келтирип кетсеңиз. Административдик ресурс азыр абдан катуу колдонулуп атат. Мына мен жана жыйында дагы айттым. Азыр бардык мамлекеттик кызматкерлер анын кызматына карабай, чинине карабай, министрден баштап жөнөкөй бир агенттиктеги бир эксперттен баштап бардыгын айылап ага жөнөтүп, бийликтин кандидатына добуш бердиресиң. Ушул айылдан 50%-дан көп добуш алышың керек, керек болсо 100%-га чейин добуш алып чыгарышың керек. Болбосо сен кызматыңан кол жуйсуң деген мындай талаптар коюлуп атат. Буга эми мындай фактынын кереги жок. Анткени бардык жерде. Мына бүгүн дагы Бишкекте дагы бир ресторанда, кече дагы болду, мурда күнү дагы болду. Ошол бийликтеги министрлер өздөрүнүн Бишкектеги жердештерине, айылдаштарына, райондошторуна чакырып алып, чай берип, айлап ага чалгыла деп мындай ушундай бир таза программалардын атаандаштыгы болбой, мындай ушундай жол менен мындай добуштарды алууга өтүштү да. Биз ошого каршы туруп, элге коркпогула, добушуңарды сатпагыла, административдик ресурстан коркпогула, жүрөгүңөр эмнени кааласа, кайсы талапкерди кааласа, ошого добуш бергиле деген мындай түшүнүктү жеткирели деген ой менен түзүлдү да. Эми бул кыймыл кандай кылып иш алып барат? Биздин
жакынкы күндөрү мүмкүн эртең бүрсүгүн ичинде биз атайын уюштуруу тобубуз бар. Ушул түзгөн адамдардын баардыгы уюштуруучу топко киришет. Биз өзүбүздүн иш пландарыбызды иштеп чыгабыз. Анын ичинде сөзсүз түрдө региондорду кыдыруу, массалык маалымат каражаттары менен активдүү иштөө, эл аралык Кыргызстанга келе турган байкоочулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, ошону менен бирге бийликке адилеттүү шайлоо өткөрүүгө чакырыктарды жасоо, борбордук шайлоо комиссиясынын кандидаттардын кандайдыр бир туура эмес маселелерди көтөрө турган болсо, айта турган болсо, сөзсүз түрдө ушул өзүбүздүн калыс уюмдун атынан пикирибизди билдиребиз деген ойлорубуз бар. Мындан башка дагы бир кандайдыр бир ойлор болушу мүмкүн, бирок бул азыркы биздин бүгүнкү күндөгү негизги пландарыбыздын бири болуп эсептелет. Бүгүн сиздердин жыйында мурдагы борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев дагы катышыптыр. Ал киши мындай деп айтты: эгер кыймыл түзүүчүлөр коркпой, үркпөй мыйзамдарды сактап алалы десе, шайлоонун таза өтүүсүн кааласа, анда коомдук уюм түзсө болот. Ага ар бир катышкан киши кол коюп келишим түзүштү издешсе, анда кыймыл кандайдыр бир деңгээлде шайлоо процесстерине катыша алат. Азыркы бул макамында мындай кыймыл саясий билдирүү жасагандан башка эч кандай күчкө ээ болбойт деп айтты. Мен Акылбек мырза менен кичине ой пикирим кайчылаш болуп кетет. Анткени себеби кыймыл түрүндө деле бир топ ишти жасаса болот. Эң негизгиси биздин мотивация эмнеде? Эгер биз эртең өнүгүү жолуна кадам таштагыбыз келсе, эртең мамлекетибиз башка кошуна мамлекеттер менен мындай тең ата болуп өнүккөнгө кадам таштай турган болсок, анда бүгүн биз уктап жатып албай баарыбыз өзүбүздүн колубуздан келген нерсени ташташыбыз керек. Мисалы, күнү түнү иштеген телефон байланышты ачсак болот. Мисалы, мага бул бир 2 жума болуп калды. Түп районунан бир жарандык активист чалды да айтты, СДПКнын, то есть Соронбай Жээнбековдун штабына кирсем, аким совещанияда отуруптур депчи. Ошону жазып койдук элек, дароо эле ошол жерден аны алып мындай бир топ иштер жүрүптүр да, анан кайра мага чалып айтып атат: "Ой, көчө аябай чоң ызы чуу болду. Сиз жазып койгон турбайсызбы дароо эле?" деп. Дагы бир дарыгер чалып атат, бизди совещанияга чакырып туруп, баарыбызды 3 кишиден сөзсүз түрдө бийликтин талапкерлигине саласыңар деп ушундай мажбурлап атат. Мага мындай тизме бергенинен өзү дарыгерлердин чоңу да. Анан мен бул тизмеге албайм дагы, кол койдуртпайм дагы. Бул административдик кысым жасап атасыңар десе, макул анда кете берле деп коюптур. Жакынкы арада мени жумуштан алат болуш керек. Алса деле мейли, эч кандай реформа жүрбөсө, өзүбүздүн милдетибизди аткара албасак, уже чарчап да бүттүм, кетсе кете берейинчи деп ушинтиптир да. То есть биз дагы ошондой кишилерге телефон аркылуу алып алып, ошол жөнүндө жазып, ошол жөнүндө айтып, кичине мындай жөлөк таяк болбосок, ар бир кишини ошо региондо мындай үркүтүп, коркутуп, жумуштан кетесиң, тигинтесиң, минтесиң деп отуруп, баары бир нерседен коркуп калган заман келиптир да. Ошон үчүн мен ойлойм, биз мындай өзүбүз түзүлүп алсак, өзүбүздүн мындай тилектештерибизди көбөйтүп алсак, баарыбыз биргелешип таза шайлоого же мындай мыйзамдуу шайлоого бара алабыз деген. Айым айтып кетип атпайбы? Азыр коомдун көпчүлүгү ушул бийликтин басымынан, өзгөчө мугалимдер, врачтар коркуп калып атат депчи. Биз бүгүнкү күндө бийлик күчтүү басым жасаганда чын деле коом коркуп калат да. Коомдо кандайдыр бир саясий укуктук баланс жоголуп калат. Эгерде ушундай өткөөл мезгилдерде, оор мезгилдерде, эгерде Кыргыздын тарыхын карай турган болсок, сөзсүз түрдө өздөрүнүн калыс сөзүн айткан аксакалдары болгон. Бүгүнкү күндөгү жасалып аткан уюмдун жана ошол уюмдун башында негизинен биздин көрүнүктүү мурдагы президенттин турушу, премьер-министрлердин турушу, спикерлердин турушу жана көрүнүктүү граждандык активисттердин турушу бул эптеп ушул кыйын маалда калыс адамдардын, эгемендүү адамдардын көз карашы, позициясы маанилүү болобу? Бийликке кандайдыр бир карама каршы же болбосо бийликтин басымын токтото турган бир күч пайда кыла алабызбы деген максатта мына ошол уюмду түзгөнгө биз аракет кылып атабыз. Шайлоонун таза өтпөсүнө ишенгендиктен ушул кыймылды түзүп атасыңар. Эми шайлоону таза өткөрүш үчүн кандай иш аракеттерди жасайсыңар? Кантип? Бизде менин оюмча жалгыз жолубуз бул коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Эми мен өтө эле шайлоо таза өтпөйт, административдик ресурска элибиз чүнчүп макул болуп баш ийип берет дегенге дагы кошулбайм. Биз бирок элге баары бир кандайдыр бир дем күч беришибиз керек. Анткени өзүңөр билесиңер, элибиз эле монтип эле райондордо, айылдарда бийликтен коркуп эле монтип башын жерге салып, ушулардын айтканын шайлай турбайбызбы деп калган дагы жери жок. Бирок ошого дагы биз кошумча биз жардам беришибиз керек. Анткени азыр кадрдык саясатты билесиңер. Ашмалтай чыкты.
коом ичинде, эл ичинде кадыр баркы жок адамдар бүт. Элибиз эле коркуп ошону айтканын кылып кала турган кайсы мындай кадыр барктуу аким бар? Кайсы губернатор бар азыр? Азыр элдер керек болсо губернатор, акимдерди тааныбайт, аттарын билбейт. Бүт кадыр баркы жок, эл алардын сөзүн укпаган адамдар. Ошондуктан ошого карабастан жанагындай тууганчылыкка, жердешчиликке, мынагы интернетте аябай мындай уялта турган видеолор жүрбөйбү? Эми ушул киши жердешибиз болгон үчүн биз добуш бербесек болбойт депчи. Биз ошондой түшүнүктөрдү дагы ушул кыймыл аркылуу мындай жокко чыгарышыбыз керек. Биз таза шайлоону камсыздоо үчүн улам айтып атабыз. Мына азыр президент өзү баш болуп айтып атат. Мына эгерде дейт аябай көп административдик ресурс жөнүндө айта берсеңер, элди кыса берсеңер, элибиз тескериси жака ооп кетиши мүмкүн деп атат. Демек, мына абдан туура айтты. Мына элибиз тескери жака ооп атат азыр. Улам бийликтин талапкерине кысып, ушуларга добуш бересиң деген сайын алар мындай гыжыры кайнап, биз андан көрө башка талапкерге добуш беребиз, же болбосо барына каршы беребиз дегендей позицияга өтүп атканы дагы мындай байкаса болот да. Ар бир мамлекетте шайлоолор бул мамлекетте кандайдыр бир коомдун, элдин, шайлоочулардын нааразычылыгын жок кылып, бир жаңы үмүт пайда кылат да. Биздин мамлекетте шайлоолорубуз болсо улам мурда чогулуп келген кыйынчылыктарды жок кылбастан, чечпестен, элге жаңы үмүт жараспастан ошол мурда кыйынчылыктарды кайра көбөйтө берет дагы. Анан эртеби кеч ал элдин нааразычылыгын алып келип, бизде эки жолку революциянын болгону, ушул мамлекетте адилеттүүлүктүн жоктугу, экономикалык маселелердин чечилбегендиги, бийликтин мурдагыдай эле эски жол менен иштеп аткандыгы бизди алып келип кыйынчылыктарга такып коет. Эгерде биз азыр шайлоо маалында, эгерде бийлик кандайдыр бир жанагы административдик ресурсунан болобу, же болбосо кандайдыр бир эффективдүү иштегенге биз түрт алсак, анда биз мамлекетибизди жакында боло турган коркунучтуу тобокелчиликтерден сактап калууга мүмкүнчүлүк пайда кылабыз. Андай мүмкүнчүлүктөр, андай кыйынчылыктар азыр бизде тобокелчиликтер барган сайын көбөйүп баратат. Барган сайын кыйынчылыктар биз каршы тура турган, биз ойлоно турган, алдын ала турган бул уюмдун, же болбосо жалпы мамлекеттин, элитанын алдында аябагандай көп боло баштады. Ага. Айта бериңиз. Анан эң мындай өкүнүчтүүсү, бийликтер азыркы жасап аткан өкмөттүн ишинин бардыгын да өзүнө ыйгарып алды да. Мисалы мындай дейт: биз могул мектепти куруп бердик го, могул жолуңарды бүтүрүп бердик, демек ушул райондун эли бизди колдошуңар керек депчи. Ал өкмөттүн шайлоосуз эле түздөн түз милдети. Ошол элдин жолун, мектебин, бала бакчасын, таза суусун, жолун куруу алардын милдети да мисалы. Аны болсо биз ушуларды жасадык. Мына эми бизге добуш берилет деп аны кайсы бир талапкерге ыйгара салуу дагы мындай туура эмес болуп атат да. Анан эми мен ойлонуп отуруп мындай ойлоп атам, мисалы эмне үчүн азыр бийликтер административдик ресурсту, жанагы милицияны, врачты, мугалимди коркутуп мындай добушун алууга мажбурлап атат. Эгерде азыркы бийликтин жакшы иштери, аракеттери болгон болсо, эл өзү эле анын талапкерин колдоп бермек. Биз ушул курсту тандайбыз. Аларды жалдыратпай эле, коркутууга кабылтпай эле колдоп бермек. Бирок булар мына 6 жылдын, 7 жылдын ичинде мактанарлык эч нерсе жок болгон үчүн мына биз могуларды жасадык. Мына эгер дагы колдосоңор, ушуну улантабыз дей турган иши жок болгон үчүн айла жок мындай коркутуу жолуна өткөндөй деп ойлойм да мен. Сиздер таза шайлоонун өтүшүн камсыздаганга кол кабыш үчүн жүрүп аткандан кийин иштериңер бүт региондорду кыдырып чыгабыз деп бүгүн билдиргенсиңер. Ошондо канча киши кыдырат? Каяктан баштайсыңар? Ушул шайлоо процесси бүткөнчө кыдырасыңарбы? Эми ал ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы мен Равшан мырза дагы азыр жооп бериптир. Мисалы биз Нарынга бардык, жакында Баткен, Ошко барабыз. Ритайым балким Ысык көлгө барат, Нарынга барышы мүмкүн. Ар кандай. Биз сөзсүз эле чогуу эмес, мындай бөлүп балким бирөөсү интернет бар акчасында жакшы иш алып барат. Ошондой негизде бирок кыймылдын атынан иштер алып барылат деп ойлойм мен. Биз жана мен айтып кеттим, бир ашып кетсе 2 күндүн ичинде өзүбүздүн иш пландарыбызды иштеп чыгабыз. Анан кийин бардыгыбыз сүйлөшүп, бир 30га жакын адам бүгүн кол койдук. Бардыгы ушул Кыргызстанда негизги басып айтып кете турган нерсеси ушул тажрыйбалуу, көрүнүктүү саясатчылар жана өзүнүн көз карашын айта билген, коргогон, мындай күчтүү инсандар да. Биз ушул адамдардын бардыгын колубуздан келишинче эффективдүү пайдаланып, региондорго бөлүнүп алып чыгабызбы, же команда болуп чыгабызбы, анын бардыгын жакында план менен чечебиз. Негизи уюмдун ичинде ар кандай кесипке ээ болгон кишилер чогулду да, арабызда аябай жакшы юристтер да бар да. Мисалы биз баарыбыз түйүн болуп алсак, ар кайсы мына көчө мурда күнү жөн телевизорду сайып койсоң, бир телевизионный каналда ушунчалык адамдын аброюна шек келтирген нерсени
тыкылдаган бир жаш кыз кыргыз тилинде жөн эле тыпылдатып сүйлөп атат да, эми андай антип айтканга укугу жок. А биз аны сотко бербей койсок, биз реагировать этпей койсок, көрсө боло берет турбайбы деген маселе да. Бир 5 минут уктум, уже 5 минуттан кийин уже ойлоно баштадым, эмне үчүн биз буга жол беришибиз керек? Жапжаш кыз. Эми укмуш, андай сөздү уккан киши билбейм. А биз ошондой нерселердин баарын фиксировать этип туруп, сотко берип, баягы мен түшүнүп атам, азыркы күндө сот дагы көз каранды болуп бийликтен мындай туура чечимдерди азыраак чыгарып атканын көрүп атабыз, но бирок алардын баарын фиксировать этип, кийинкиге бизге керек да. Биз кийин бул иш 3 айдан кийин, 2 айдан кийин уже бүтүп жыйынтыгын чыгаргандан кийин азыркы жанагы жакшы жашоого 40 кадам деп бийлик чыгарат ба? Ошол жерде бир пункт жүрөт. Тиги шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү депчи. Ушинтип ар бир этапта айтат да, мына өзгөртүү деп элдин баары түшүнөт, жакшы кадам экен деп. А кайсы жерге өзгөртүү дегенде кайра эле бийлик өзүнө тартып алат да адыялды. Ошон үчүн биз айтышыбыз керек, акчасыны азыраак короткон шайлоо кылышыбыз керек. Көп акча короткон эч качан жакшылыкка алып келбейт. Мындай деп өзүбүздүн эмелерибизди азыр түзүп алып туруп, а эмкиге уже биздин катышуу менен өзгөрүүлөр болбосо, ар бир бийлик өзү бийликке келип, башкаларды чектеткенге ыңгайлуу шарттарды түзүп алат экен да. Ошон үчүн сотко берип, биз арыз түрдүү массалык маалымат, анан талапкерлерди карабайбыз. Бул бизге жаккан талапкер, жакпаган, кайсы жерде мыйзам бузуу болуп, кайсы жерден фиксирование келсе, биз ошол маселелер боюнча сотко берип, өзүнчө ушундай соттогу териштирүү практикасында иштеп, мындай өнүккөн өлкөлөрдө ошондой. Анан ошондой элдер үмүт кылат, кой, мындайга барбайлык, а то кечке сотто ушинтип четке чыгып калбайлык деп. Равшан Бабырбекович, жаңы эле Жанар Акаев айтты, бийликтегилер аша чаап кеткендигине байланыштуу ушул кыймылды түзүп атабыз деп. Сиз дагы алардын аша чаап ушул кыймылды түзгөнгө дагы эмне менен негиздеп бере алат элеңиз? Эми азыр бийлик аябаганда күчтүү да. Бийликте аябаганда көп ресурстар бар. Укук коргоо органдары, губернаторлор, акимдер, министрлер, биз бардыгыбыз билебиз, Кыргызстан аябаганда кичинекей мамлекет. Бардыгыбыз мамлекеттик кызматчылардын азыр айылдарда, мисалы таласта эмне кылып атышат, мен бардыгын билем. Кайсы айылда эмне союп атат, кайсы айылга канчадан акча берип атышат, кандай командаларды жүргүзүп атышат, бири-бирин коноктоп атат, кайсы жерде кандай жылкы союп атат, бардыгы белгилүү да. Биз бири-бирибизди алдай албайбыз. Бул аябагандай маанилүү көрсөткүч. Ошону менен бирге эле эмне үчүн бул уюмду түзүүгө биз аргасыз болуп атабыз? Эгерде биз башынан карай турган болсок, бийлик колунан келишинче мамлекеттеги эркин массалык маалымат каражаттарын, журналисттерди сөз эркиндигин басканга аракет кылды. Азыр мынакей айласы кеткенде митингди тыюу салып атат. Шайлоонун алдында митинг кылбаган эл, шайлоочулар анда качан митинг кылат? Мына азыр бүгүнкү күндө тыюу салынды. Мамлекеттеги көрүнүктүү саясатчылар, көрүнүктүү шайлоого барабыз деген кандидаттарды, мынакей Ританы баш кылып, айымды, андан башка саясатчылардын көпчүлүгүн шайлоодон алып ташташты. Киргизбей коюшту. Бул аябагандай маанилүү себептердин бири болушат. Ошону менен бирге бүгүн өлкөдө карай турган болсок, Борбордук шайлоо комиссиясы эмнелерди гана кылган жок. Соттор эмнелерди кылып атат. Мына ушунун бардыгы эгерде дагы улана бере турган болсо, анда биздин акыр айланып келип шайлоонун жыйынтыгы легитимдүү болбой калат деген биздин бардыгыбызды ошол ойго түртүп атат азыр. Туура. Сиз сүйлөйм дедиңиз беле жаңы эле? Жемен. Туура. Негизи мына азыр дагы бир коркунучтар пайда болду. Талапкерлер өздөрү айтып атат. Жанагы бийлик өзү аябай алсызданып, талапкерине колдоонун аз экени байкалса, башка талапкерлерди жана жарыштан чыгарууга чейин барышы мүмкүн депчи. Андай окуя анткени болду. Мына биздин жаныбызда отурган Рита айымды, Камила Шаршекеева, бир канча талапкерлерди буга чейин жанагы колдоруңар жок, жетпей калды дегендей мындай деп ар кандай шылтоолор менен алып койду да. Ушунун өзү эле таза шайлоо. Майда техникалык катачылыктар менен. Албетте, ушунун өзү эле таза шайлоо өтөт деген мындай сөзгө жооп да. Ушунун өзү. Дагы жана сиз айтып атпайсызбы, эмнелерди түрткү болуп атат, ошо мындай бүдөмүк ой чоң түрткү берип аткан деп сурат. Мына ушу президенттин шайлоонун алдында жергиликтүү аксакалдардан бери чогулушту, жөнөкөй жыйын деп айтканга болбойт. Жергиликтүү кеңешке болуп аткан шайлоолор дагы көрсөткүч да. Жанагы КСДПК фракциясы менен миллион сомго жыкканда ушундай да, баягы Жалал Абад менен Кара Балтада шайлоолордун негизинде сотко беришкен. А мына жакында эле Кара Суу шаарында да так эле ушундай шайлоо өттү. 65% менен кайра бийликтин партиясы утуп келди. Күлүп атышат да, бир бол
канча бир 40 адамын көрсөтүп 45 адамын көрсөтсө болгону 13 эле добуш түшүп калыптыр. Ошо 45 адам өздөрүнө өзү салса деле 45 добуш болмок. Бул эмне үчүн? Үй бүлөсүн албаганда депчи. Бул кандайча ошондой 13 эле болуп калган деп. Бунун баары баягы кайра бүдөмүк койгону кантип жаратпасын? Эмне себептен? Мына биометриканы өттүк, бир адам, бир шайлоочу деп атабыз. Жанагы считывающий урна сразу барып биздин добушту карап атат деп бүт техникалык жактан камсыз кылдык деп коебуз дагы, а жыйынтыгына келгенде кайра эле биз көрүп атабыз да, бир көздү жумуп алып эле бийликти баары шайлап аткандай да, андай болушу мүмкүн эмес болчу. Жана форма 2 деген да өзүнчө бир маселе. Ооба, анан ошол боюнча азыр форма 2, анан мынакей 30дан ашык бизде мындай кошумча шайлоо участкалары деп түзүлгөн. Эмне кереги бар ал участкалардын деген маселе. Азыр мына маселе туруп атат. Келгиле аларды же жоёбуз, же мыйзамга мындай эме такап берсин, эмне себептен алар ачылды эле деген да. Анан тизмелерди айтпай эле коеюн. Тизме өзүнчө көйгөй да. Ошолордун баарын колго алып, мындай ошол тармакта иштеген кишилер дагы азыр биздин арабызга кошулуп атат. Кантип байкоо жүргүзүшүбүз керек? Ошол максималдуу түрдө баарыбыз биргелешип. Бул жоопкерчилик. Демократия десе укук деп айтат экенбиз. Биздин укугубуз бар депчи. Укук менен чогуу жоопкерчилик да бар да. Биз ар бирибиз жоопкерчиликтүүбүз. Эртеңки күн кандай болоруна. Ошон үчүн биз баштап бердик. Мен ойлойм, жаштар да бизди колдоп кошулушат. Ар бирибиз ошол бир күндүк шайлоодо байкоо жүргүзүп, ага чейинкилерде элге түшүндүрмө иштерди жүргүзүп отуруп, кандай бир легитимдүү, чыныгый бүт кыргыз эли дүйнөлүк биздин башка мамлекеттердин баары суктана тургандай шайлоо өткөзүп туруп, ушундай таза бийликти алып келгенге мүмкүнчүлүгүбүз жетиш керек да. Андай болбой турган болсо, анда биз бүгүн отура бере турган болсок, анда күндөн күнгө биз көрүп атабыз да, эмне кылып аласыңар дегенде эле иш жасап атышат да. Мен азыр 100% деле баарын өткөзүп коебуз, билгениңерди кылгыла депчи. Бул туура эмес нерсе да. Мен эки нерсе жөнүндө айткым келет эле да. Бул мындай бир баалуулуктар жөнүндө адилетсиздик. Бул дайыма коомду эрте эле кеч жана биздин 2005-2010 жылдагыдай революцияга алып келе турган нерселер да. Ошол революциялардын баардыгынын негизи адилетсиздикке келип такалган. Азыркы күндө бийлик аябагандай күчтүү болуп, көп жагынан басым жасап атат. Эгерде биз азыркы күндө шайлоого бараткан кандидаттарды карай турган болсок, кандайдыр бир аз үндөрүн чыгарып атат бийликке каршы. Бирок жалпысынан баардыгы ошол бийликтин эле тегерегинен, бийликтен корккондон сөз айта албаган кандидаттар болуп калып атат да. Анан кийин ушундай учурда эмне кылышыбыз керек? Айла кеткенде, анткени мамлекетте кандай учурда адилеттик болот? Кандай учурда шайлоолор таза өтө баштайт? Бийлик жакшы иштей баштайт? Эгерде бийликке каршы турган кандайдыр бир атаандаштуу күч боло турган болсо. Тилекке каршы Кыргызстанда андай атаандаштуу күч жок болуп атат. Саясий атаандаштык жок болуп атат. Биз колубуздан келишинче бүгүн ушул саясий атаандаштыкты жараталы деп, бардыгыбыз биздин ушул чогулган саясатчылардын, активдүү жарандардын өткөнү аябагандай эле оор, ийгиликтерибиз бар, кемчиликтерибиз бар, тарыхыбыз аябагандай чоң. Ошентсе да ынтымакка келип, ушул бийликке койгула. Бул туура эмес. Мунуңар туура, мунуңар туура эмес. Силер чектен чыкпагыла деп айта турган бир күч жаратканга аракет кылып, ушу кадам таштап атабыз. Ушул кыймылыңар шайлоо бүткөнчө адилетсиздик менен күрөшөбүз деп атасыңар. Акырында отуруп чоң саясий кыймылга да айланып кетиши мүмкүнбү? Же мүмкүн эмеспи? Эмнеге мүмкүн эмес? Ар бир биздин тажрыйба, бул өзүбүз үчүн тажрыйба топтоп атабыз да. Негизи могу кыймыл эң натыйжалуу болуп кеткен, бул уже биздин тарыхта бар. Ар түрдүү кыймылдар түзүлөт. Мындай барып регистрация болбой эле ар бир бизде мотивация бар болсо, биригип туруп, ар бирибиз ушундай кол кабыш кылып туруп, мен муну билем, бул муну билет болуп отурса, кыймыл деген жакшы нерсе. Мен ойлойм, эгер ошол жакшы ишке ашып кете турган болсо, биз кийин өзүбүздүн тажрыйбабыз менен башка мамлекеттер менен деле бөлүшөбүз, айтабыз, ар бирибиз ушундай өзүбүздүн салымыбызды кошо турган болсо, бул бир муштум болуп жакшы эле күчкө айланат экенбиз. А биз мындай мыйзамсыз эчтеке жасабайбыз. Бүт баары мыйзам чегинде. Өзүбүз дагы өзүбүздүн ишибизди, кадамдарыбызды мыйзам чегинде иштеп атып, эртеңки укуктук мамлекет ушундай болуш керек. Бүгүн башташ керек. Шайлоодон кийин эмес деп көрсөтүп турабыз. Ошон үчүн эч кандай мыйзамсыз иштерге барбайбыз. Бирок биз билебиз, что мен деле айтпайм, мен мындай бийликке чоң бир атаандаш түзөттүм депчи. Но ошо эл менен жолукканы барганда кадимкидей бийлик жолукпагыла, анан чыкпагыла, анан ким чыкса ошолоңарды мындай кылабыз дегенди көрдүк да, ошондон улам ойлодум да, эми мен бир кичинекей эле бир киши жаңы эле мындай саясатка кадам таштап атканын ушунча
бийлик жактан тоскоолдуктарды күтүп аткандан кийин анда башка саясий күчтөргө таптакыр эле ушинтип баарыбыз биригип алып барабыз десе, билбейм, тиги боомдун көчкүн жүргүзүп коюшат го, кете албай калганга машина ээси жетпей калсын деп. Биз эми азыр убактылуу уюм деп баштап атабыз, чынын деле. Бирок эми келечеги кандай болуп калат, так айтыш кыйын. Буйруганын көрөрбүз. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Бүгүн ушул чогулган адамдарда бардыгы ушул Кыргызстанда орду бар. Эң маанилүүсү эч убакта бир өзүнүн позициясын айтуудан корккон эмес, дайыма өзүнүн позициясын так айта алган, коргой алган, ошол өзүнүн позициясы үчүн, сөз үчүн күрөш алган адамдар чогулуп атат. Менин оюмча бул аябагандай азыркы Кыргызстан үчүн, биздин улутубуз үчүн маанилүү уюм деп айтар элем. Жана керек болсо керек. Ооба, керек. Ошондой эле. Жарандык кыймылды түзүүдө бүгүнкү жолугушуунун жыйынтыгы менен Атайын иш тобунун мүчөлөрү жана жетектөөчү орган дагы түзүлүптүр. Кимдер жетектейт? Маалымат бере кетсеңер мүмкүн болсо. Ким жетекчилик кылды бул? Биз бүгүнкү уюштуруу тобу чогулат го менимче. Уюштуруу тобун түзөбүз, бирок бүгүн биз бир адамды чечтик. Ошол биздин уюмдун атынан дайыма билдирүүлөрдү, кандайдыр бир массалык маалымат каражаттары менен жолугушуулар болуп кала турган болсо, ошол уюмдун негизги сүйлөөчү жүзү катарында биз бардыгыбыз кеңешип, ошол курултай конференция өтүп атканда эле чечтик. Жанар мырзаны бардыгы бир добуштан макул болушту. Андан башка бизде уюштуруу комитети эмес бирок. Ооба, бизде жетекчи болбойт. Уюштуруу комитети түзүлөт. Уюштуруу комитети биз жана айтпадыкпы, жакын каранын ичинде өзүбүздүн иш пландарды иштеп чыгып туруп жарыялабыз. Анан дагы бир кызык, буларды сиздер түзүүчүлөр, буларга деле баары бир каражат сарпталса керек. Республиканын баарын кыдырып чыксаңар, каражат каяктан аласыңар? Же өзүңөр эле демөөрчү болосуңар, бар кимиңер өзүңөрдүн ишиңерде? Билбейм, мен Бирөө көзөмөлдөш керек да негизи бул иште. Мен мисалы өзүмдүн күч кубатымды дагы каражатымды чыгарганга да даярмын да, анткени себеби бул эртеңки биздин келечек. Анан жоопкерчилик дегенде бул жөн эле мындай сүйлөгөн сөз эмес. Бул чын эле биз убактыбызды, иш аракеттерибизди, күчүбүздү, анан каражатыбызды да салганга даяр болушубуз керек да. Бүгүнкү күндө ушундай каражаттардын, ой пикирлердин, иштердин тилектештиги бизге аябай керек болуп атат да. Ошон үчүн биз башка кишилерди да тартабыз. Таза шайлоо өткөзүлгөнгө кызыктар болсоңор жардам бергиле деп. Но кайсы бир өрөнгө барып келгенге, мынакей Жанар мырза Баткенге барам дейт. Баткенге мен деле чогуу барып келейин, Баткен эли менен сүрөшкөнгө деп туруп, өз каражатым менен барып келгенге мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Биз деген уже ошондой немеге келип калдык, мамлекет үчүн анча мынча акчабызды сарптап, мыйзамдуу иштерди айтып, ошол жактагы элдер менен байланышып, алардын көйгөйлөрүн да карап, кайра келгенге ар бирибиздин кудуретибиз жетет. Ошон үчүн башында биз баштап атканда өзүбүздүн күчүбүз менен баштайбыз. А кийин мен ойлойм, атуулдар чогулуш керек да, көбүнчөсүн. Чет өлкөдөн, башка жактардан көп күтпөй, биз ички өзүбүздүн ресурстарыбыздын баарын жумшап алдыга кете турган болсок, бул чыныгы жоопкерчилик, чыныгы атуулдук, кандай бир мындай колгабыш деп билишибиз керек да. Бул жаңы эме болот. Таза шайлоо өтүш үчүн кыймыл болуп аткандан кийин баары ушунча бир айдын ичинде жалгыз эле бийликтин талапкери эмес, бөлөк кандидаттар деле мыйзам бузуулар болсо, аларды да сотко бересиңерби? Бүт бардыгы менен. Мыйзам чегинен чыгып кете турган болсо, баарын бирдей сындап, мындай жөн эле сындабастан бул жаман деп. Мынакей доказательный база мындай болуп атат, мыйзам чегинен чыгып атышат деп туруп, баарын жалпы мыйзамдуулукка чакырып, келгиле ачык күчүңөрдү салгыла, мыйзам чегинде иштегиле дегенге чыккан. Мисалы бул менин жеке өзүм айта турган болсом, бул менин депутаттык ишмердигим. Мен шайлоочулар менен бардык райондор менен ансыз дагы жолугушушум керек. Азыр эл өкүлү катары элди эң эмне түйшөлтүп турат? Эң негизгиси бул шайлоо. Анткени бул шайлоо тагдыр чече турган шайлоо. Биз президентибизди шайлайбыз, ошол президентибиз ким болот, ошого жараша мындай кетет. Анын үстүнө биз системабызды аныктайбыз. Мына таза шайлоону аныктайбыз. Ошол менен бирге мындай таза шайлоо болсо, анан таза коом болот деп бүгүн мындай туура айтып өтүштү. Азыр адамдар биз барып алып, могул жерде көпүрөнү же могул жерде жол, бул дагы маанилүү, албетте. Бирок кишилер регионго чыкканда таза карапайым адамдардын бардыгы ушул адилеттүүлүк жөнүндө сөздөргө суусап калышкан. Анткени мамлекеттик телеканалдардан бир беткей маалымат кетет. Азыркы мына кыймылда отурган, кыймылга чогулган инсандардын жүзүн мамлекеттик телеканалдар көрсөтпөйт. Адамдар өздөрү эле сагынып калып, мына келип атышат. Негизи мыйзам боюнча депутатка мамлекеттик имараттар берилиш керек. Жолугушууларды уюштурууга жергиликтүү бийликтер шарт түзүп бериш керек. Биздики азыр теңирден тескери.
Биз барсак тескерисинче мына элдерди жолугушпаганга биз көчөгө чыгып мына азыр башаламандык жасап бийликти басып алыш керек, өлкөдө башаламандык кылабыз, буларды коюбуз деген ой жок. Бизде таптакыр андай максат жок. Болгону биз ушул таза шайлоого бир аз болсо дагы 3 киши болобу, мен жана айткандай 7 кишиби, 100 кишиби биз мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Элдер ынанат буга, мисалы бирөө отуруп, мисалы юристтер отуруп, балким өзүнүн Бишкектеги офисинде адамдар да кабыл алат. Бирөө чыгып элге айтат, ошентип мындай жапатырмак биз мындай салым кошобуз деген оюбуз бар да. Эгерде уруксат берсеңер, мен бир эки нерсени айтып койгум келет эле. Биздин уюм бул нейтралдуу уюм. Биз ошол чогулганда дагы критерий катарында сөзсүз түрдө бардыгына ошол критерийди койдук. Азырынча бул уюм эч кимди колдобойт. Жана колдобогон адамдар, саясатчылар, коомдук ишмерлер чогулушубуз керек деп ушунун негизинде чогулдук. Эгерде кайсы бир адам колдоп кете турган болсо, анда биз ал адамды кошпойбуз деп башында эле чечим чыгарганбыз. Ошондуктан биздин уюмдун эшиги ачык. Эгерде кайсы бир адамдар бизге кошулуп ушул мүмкүн ишенич пайда кыла алсак, иштейм десе, биз кубанычта болобуз. Чын эле бул биз үчүн аябагандай маанилүү. Экинчи маселе, сиз каражат жөнүндө айтып атасыз. Каражат бизге эч ким бербейт. Бизде буга чейин көп массалык маалымат каражаттары, өзгөчө ошол бийлик массалык маалымат каражаттары, чет мамлекеттин, биздин коңшуларыбыздын массалык маалымат каражаттары жамандап келген. Бизге дайыма Европадан акча келет, Америкадан акча келет экен деп. Биздин андай эч кандай акчабыз жок. Бирок өзүбүздүн, Рита айым айткандай эле, мүмкүнчүлүгүбүз менен биз конституцияны кабыл алып атканда дагы бардыгыбыз чогулуп алып, ушул эле адамдар каршы дегенге кабыл алышпаганга аракет кылабыз. Азыр дагы өзүбүздүн каражатыбызды кичине да болсо чогултуп, ушул таза шайлоодон өткөнгө, жакшы программаларды колдогонго, идеяларды колдогонго, мамлекетке сунуш бергенге аракет кылабыз. Акыркысы дагы бир кызык суроо. Силер уюм түзүп алып иштеп атасыңар, анан кийин бийлик белгилеген сценарий менен өттү дейли баары тең. Ошол боюнча эле кала бересиңерби, же бул уюм ишин улантып, ошо таза шайлоонун артынан түшөбү акырына чейин? Негизи мен ойлойм, бул иш эч качан токтобош керек. Балким бир башка кыймыл түзүлөбү, же дагы мындай да адамды ойготуу. Бул бир иш. Андан кийин аны туура жолго салуу. Анан кээ бирде адам ойгонсо дагы эми ким менен каяка дегенде кандай бир жанында туруп туура багытты көрсөтүп коюу. Биз негизи таза шайлоо качан мүмкүнчүлүк болот деп бир Сингапурдун негиздечүүсү айткан экен. 50% адам баягы тапкан кирешеси жагынан да байыганда жана өзүнүн жолун анык билип мындай ойгонгондо гана биз таза шайлоо курганга барабыз депчи. Ошон үчүн баягы биз аларга кирешесин көбөйтүп бере албасак дагы биздин жолубуз момундай болуш керек. Биз момундай элбиз деп, келечегибиз момундай кылышыбыз керек. Биздин ата-бабабыз басып келген жол момундай. Биз ошон үчүн ошону улап туруп, жоголуп кетпегенге аракеттенишибиз керек деп, ойготкон жагы жок дегенде колубуздан келет. Анткени биз жумуш бере албайбыз дагы, биз бизнесмен эмеспиз. Ошон үчүн ошону биз шайлоо бүткөндөн эле токтотуп коебуз деген бул болбойт. Биз башка багыттан уланта беребиз да. Таза шайлоосуз таза коом жок деп бул өтө катуу айтылып турат. Мен ошон үчүн сурап атам. Кызык. Биздин аракет бул бийликтен көз каранды. Эгерде алар адилеттүү шайлоо өткөзүп, ачык айкын болуп, мындай мыйзамдуу шайлоо өткөрүлсө, биз аны баарыбыз таанышыбыз керек. Эгерде бийлик легитимсиз кылып, азыркындай ресурстарды колдонуп, туура эмес аракеттерге, мыйзамсыз аракеттерге барса, анда биз дагы кыймыл чогулуп, ошого жараша аракеттерди көрөбүз деп ойлойм. Эгер дагы айта турган сөзүңөр болсо, бизге дагы убакыт калды. Эгер ушуну менен бүтү десеңер, анда мен мындай деп айтар элем да. Мамлекетте өзгөрүүлөр жасаш аябагандай оор. Биздин саясатчылар дегенде байкасаңар, акыркы бир мен 7 жылдан бери ушул оппозициялык маанайда иштеп келаткан саясатчылардын биримин. Саясатчылардын башын бириктирип, кайсы бир уюмду түзүү аябагандай оор. Андан дагы оор нерсе, саясатчылардын башын бириктирип, мамлекетте маанилүү өзгөрүүлөрдү жасоо. Ошондуктан бүгүн биздин баарыбыз үчүн бир өткөөлүү убакытта, ушул кыйын убакытта башыбызды бириктирип, ушул кичинекей болсо дагы уюмду түзүп, калыс оюбузду айтканга аракет кылып, ынтымакка келип атканыбыз биздин улуу саясатчыларыбыз үчүн дагы, Жанар мырзага окшогон, Рита айымга окшогон жаңы жаш саясатчылар үчүн дагы бул аябагандай маанилүү. Эски муун менен жаңы муунду бириктирүү,
жаштар менен карылардын башын бириктирүү бул аябагандай оор нерсе. Мына биз ошого кадам таштап аракет кылып иш баштап атабыз. Негизи бийликте азыр абдан чоң жакшы мүмкүнчүлүк турат. Эгерде азыр бийликтер адилеттүү, ачык айкын шайлоону өткөрүп, элдин тандоосун, элдин эркин сыйласа, булардын буга чейинки кетирген анча-мынча кемчиликтерин элибиз кечирет деп ойлойм. Мына эгерде мына элибиздин тандоосун сыйлап, таза шайлоо өткөрүп берип койсо. А эгерде таза шайлоо өткөрбөсө, бул азыркы бийликтердин дагы буга чейинки кетирген кемчиликтерине караганда дагы эң чоң тарыхый катасы болуп калышы мүмкүн. Анда ушуну менен бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Мен телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу эскертип кетейин. Бүгүн Кыргызстанда таза шайлоосуз таза коом жок деп аталган жарандык кыймыл түзүлдү. Анын түзүүчүлөрү Рита Карасартова, Равшан Жээнбеков жана Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевтар келип бизге маек куруп беришти. Келип ачык айтып берип маегиңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Ушуну менен биздин бүгүнкү түз эфирдеги программабыз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.